темада сабак болот. Бүгүн бизнес идеялар боюнча сүйлөшөбүз. Жана ошондой эле проработка, коркунуч проработкасын жасайбыз. Оорулар, психосоматика деген сабакты сиздерге жөнөттүм. Оорулар боюнча установкалар табабыз. Төрөбөстүктөр боюнча, ушулар боюнча суроолор көп бизде. Кантип ден соолукка проработка түзсө болот, кантип төрөбөстүккө проработка түзсө болот, кантип жүрөктөгү коркунучтарды кетиребиз. Бизнес идеяларды кантип табабыз, жана высокий низкий вибрация дегендер бар. Ушулар боюнча сүйлөшөбүз буюрса. Азыр силерге башында бир аз высокий и низкий вибрация боюнча айтып кетейин. Анткени бул боюнча дагы бул өтө маанилүү. Ушул нерсени колдонбосоңуз дагы сиз максатыңызга 100% жетпейсиз. Ушул мен айткан нерселерди өзгөртүшүңүздөр керек. Жашоону өзгөртүү, билесиздер, бул өзүңдү өзгөртүү. Бирок өзүңдү өзгөртүү десе адам бир айда өзүн өзгөртүп кое албайт. Адам бир айда 20% өзүн жеңсе дагы бул өтө сонун, абдан сонун өзүн жеңүү деп эсептейм. Мисалы, менде дагы мурда болчу, мен сразу бардыгын аткарып бат эле өзгөртүп кетким келет болчу. Бирок жакшы болуу аста-аста деген бизде Кыргызда улуу макалыбыз бар. Ошол туура экен. Азыркыга чейин менде работа над собой тетрадьым бар. Тренингтерге мен дагы сиздер сыяктуу окуучумун. Тынымсыз тренингтерге катышамын. Тынымсыз прям күндүгө сабак окуймун. С утра до вечера деле сабак окуп отура берем. Анткени бул менин жакшы көргөн ишим экен. Анткени оказывается бул менин миссиям экен. Ошол жазгандарды бир дептерге жазып коем. Отдельно работа над собой деп. Ошол тренингти окуганда, конечно, ар бирин аткарбайсың, бирок тык-тык деп жүрөккө тиет да. Мисалы үчүн мен силерге айтам. Коркунучту кетирбесең, блоктоносуң. Обиданы кетирбесең, блоктоносуң деп элементарный ушул нерселерди айтканда дагы сизде жүрөгүңүздө коркунуч, обида болсо жазың. Мен коркунучту кетирем, обида кетирем. Анткени сиз жашооңузду өзгөртүш үчүн бардык нерсени аткарганда сиз даяр болушуңуз керек. Сиз аткаруучу болушуңуз керек. Көбүнчө теориктер только окуп туруп мотивация алып коет, внешний мотивация, сырттан эле внешний мотивация деп коет да муну. Алат дагы сабакты көргөндө мотивация алып жүрөт, анан всё, ал мотивация временно болот дагы, анан всё, работа над собой жок. Ошондуктан сиз жашооңузду өзүңүз өзгөртүшүңүз керек да. Өзүңүз чечим чыгарып, мен өзгөртөм деп билим алып, работа бүгүнкү күндө билими жок жашоону өзгөртүш татаал кыйын. Билим менен бат өзгөрөсүздөр. Мына мен бир айда берген сабагым мына. Ушуларды колдонуп ала турган болсоңуз, охо, вообще сиздин жашооңузда сонун өзгөрүүлөр болот да. Өтө сонун өзгөрүүлөр болот. Бирок бул менен эле калбастан сиз өмүр бою мен билим алып, өмүр бою илим алып, өзүм үстүндө иштейм деп ушундай өзүңүзгө мындай бааны бийик коюп, максатты да бийик коюп жашаңыздар. Высокий, низкий вибрациялар боюнча. Бизде вибрациялар бар. Биздин вибрациябыз же бийикте болот, же төмөндө болот. Высокий вибрациясы бийиктеги адамдар, бул адамдар жолу ачык адамдар, жолдуу адамдар. Бул адамдар өзүнүн маанайы менен, кандайсы өзүнүн ою менен жашоосун түзгөн адамдар. Бул Кудай таалам бул адамдын жолун ачып койгон. Эмне максат кылса, ошол максаттарына оңой жетет, бат жетет. Ал үчүн үйлөр, машина, ийгиликтин бардыгы ал үчүн жеңил келет. Анткени ал ошол вибрациясы высокий болот. Экинчи адам канча аракет кылбасын, вибрациясы төмөн болгондуктан жол болбостук. Баягы эле жанагы эле бизде макал бар Кыргызда, багы жокко дагы жок деп коет. Анткени вибрациясы төмөн болуп калат. Эми ошол биздин вибрациясы төмөн кыла турган кайсылар? Ушул боюнча ушул сабакта айтылбаптыр. Страх, биринчи коркунуч. Бүгүн ошол боюнча проработка жасайбыз. Коркунуч болгондо биздин вибрациябыз төмөндөп кетет дагы. Биздин жашообузга ар тараптан блоктор болуп, анткени биз вибрациясы төмөн адамдын жашоосуна кайра эле ошол вибрациясын төмөндөтө турган гана ситуациялар тарта берет. Коркунуч дагы экиге бөлүнөт. Адекватный коркунуч жана ошондой эле неадекватный коркунуч болуп экиге бөлүнөт. Мисалы үчүн адекватный коркунуч бул бардык адамда бар. Мисалы, сиздин коркунучуңуз менен 100% адамдардын бардыгы корко турган болсо, демек бул коркунуч нормалдуу коркунуч. Бул сиздин вибрацияңызды төмөндөтпөйт. Мисалы үчүн бардыгы эмнеден коркот? 25-этаждан кулап кеткенден коркот, ит диштеп алса коркот, сел жүрүп кетсе, Кудай андан алыс кылсын, коркот. 100% адам корко турган коркунуч бул адамдын вибрациясын төмөндөтпөйт. Бирок андан тышкары коркунуч бар да. Ажырашып кетем деп коркот, банкрот болуп калам деп коркот, кайненесинен коркот, адамдардан коркот, дагы бир нерседен коркот. Бул коркунуч адамдын, эгерде ал сиздин коркунучуңуздан башка бир эр жүрөк адамдар, башка адамдар коркпой турган болсо, демек бул коркунуч низкий вибрация. Сиздин вибрацияңызды төмөндөтүп, сиздин жашооңузга ар тараптан блокторду гана алып келет. Ошондуктан бул коркунучтарды сиз кетиришиңиздер керек. Бүгүн отуруп алып, жашоодо эмнеден коркуп жашайм деп список түзүңүздөр. Тизме түзүп, ошол списоктор менен карап, проработка кылып, ошол
коркунучуңузду жүрөгүңүздөн чыгарып беришиңиз керек. Именно адам өзүнүн жашоосунда эмнени корксо ошону тартып алат. Ошондуктан бул өтө опасно. Коркунуч эр жүрөк болуп, коркпойм, мен Кудайдан башка эч кимден коркпойм деп ушинтип жашашыңыздар керек да. Экинчи, чувство вины, өзүн күнөөлүү сезүү. Бул да вибрацияны төмөндөтөт, 2,2 Герцке төмөндөтүп коет. Чувство вины, өзүн күнөөлүү сезүү. Өзүн күнөөлүү сезбешиңиздер керек. Сиздер анткени ар бир адам жашоосунда катачылык кетирет. Пайгамбарыбыз өзү катачылык кетирген, катачылык кетирбеген адам өзү болбойт. Бирок адам, мисалы үчүн, бир нерсени жашоосунда, өмүрүндө бир нерсени билбестиктен жасаган да. Бир катаны билбестиктен жасаган. Эгерде адам ошол катаны билбестиктен жасаган болсо, анда ал анын күнөөсү болбойт, анда ал анын катасы болот. Эгерде ал аны билип туруп жасаган болсо, ал анын күнөөсү болот. Ошондуктан билип туруп жасабайт адамдар. Көпчүлүк адамдар билбестиктен жасайт. Ошондуктан өзүңүздү кандай болсо ошондой кабыл алып, өзүңүздү кечирип, өзүңүздү сүйүп үйрөнүң. Ошондо жолдоруңуз ачылат. Ошондо сизге Алламга, жакшылыкка болгон жолдор ачылат. Анан өзүнө болгон чувство винысы көп адам, бул адам вообще вибрациясы төмөндөп, низкий вибрацияга түшүп кетет. Мисалы, мына страх, сиздин жүрөгүңүздө страх болсо, чувство вины болсо, вибрацияны бийик, анан төмөн болот да. Бул жерден эле бир аз өйдө турат да. Жер турабы вибрация, а сенин вибрацияң асманда болуш керек болот, бул жерде турат. А дальше уже смерть. Мындан төмөнкү уже вибрация жок биздечи. Ошондуктан кимде бар бул жерде? Жазып кетсеңиздер, ачык жазабыз. Кимде коркунуч бар жүрөгүндө, кимде өзүнө болгон күнөөлүү сезим бар, өзүн күнөөлөп жашайт. Жазып кетсеңиздер, күнөөлүү сезим болсо 2-ни басып коебуз, ал эми коркунуч болсо 1-ди басып коебуз. Вибрациясы төмөн адамдар кимдер? Самара Назаровада чувство вины бар экен. Самара Назарованын вибрациясы төмөн, Саадат Кубанычбек кызы төмөн, Гүлзина коркунуч бар дейт. Детское развитие мультики дегенде бар экен. Чес мастер дегенде бар экен, Бектурсун да бар экен. Мен да бирөөнүн көңүлүн оорутуп алам деп корком дейт. Көпчүлүгүндө бар, сиздердин вибрацияңыздар төмөн. Ошондуктан Кудай Таалам дагы сиздерге информацияны биз бардыгыбыз биз Кудайдын сүйүп жараткан пендеси болобуз. Сүйүп жараткан пендеси болгондуктан Кудайым ар тараптан бизге ушундай информация, сигналдарды берет. Балким мага сизге мен аркылуу Кудай Таалам жеткирип аткандыр. Балким сиздин акча потогуңуз, сиздин какой-то бир максатыңыз, койгон максатыңыз, кандайдыр бир максатыңыз именно ушул чувство виныңыз болуп аткан үчүн, именно что сиздин жүрөгүңүздө коркунучтар болуп аткан үчүн келбей калышы мүмкүн да. Ошондуктан мен айткан бардыгын аткара беришиңиздер керек. Кийинки жалган сүйлөө. Жалган сүйлөө адамда 0,6 Герц. Жалган сүйлөө болсо бул адам өзү жалган сүйлөп атып, өзү аркага кеткенин билбей калат да. Саидмурат Давлатов айтат, ложь адамдын удачасын жабат дейт. Ийгилигин, жолдуу адам болбой калат, удачаны алып коет, ложь депчи. Ошондуктан өтө ойлонуш керек жалган сүйлөп атканда. Мисалы, жалган сүйлөп кое беребиз го. Мен деле саморазвитие менен Алектен кечен анча-мынча жалган сүйлөп кое беребиз. Бардыгыбызда бар да бул. Жалган сүйлөгөн адамдын өзү жок да. Бардык адам жалган, мен жалган сүйлөбөйм деген мен адамга ишенбейм эч качан. Жалган сүйлөгөндө азыр мен жалган сүйлөгөндөн корком. Бир нерсени айтпай турган нерсе болсо, лучше ошону мен жашырып коеюн деп бир жолун издейм, жашырып коеюн. Но жалган сүйлөйм, анткени вибрациям төмөндөтөт, ушинтип атып эле өзү аркага кеткенибизди билбей калабыз. Анан ложь никогда не выйдет из моды деп коет го. Ошентип мода кылып, жалган сүйлөп, адат кылып алгандар ошон менен ал өзүнүн жашоосуна жол болбостуктарды тартат. Кийинки жол болбостук вибрациянын төмөндөгөнү бул абида. Абида бул 0,10 кечиресиздер 3,5 Герц. Абида таарынычы. Мен сиздерге үйрөттүм, кантип таарынычтын проработкасын үйрөттүм. Проработка абида мен разымын деп айтат деп үйрөткөнмүн.
алдыңкы сабакта, андан кийин кат жазасыз, андан кийин кечирдим деп жазасыз. Ошол техникаларды аткаргандан кийин сиздин обидаларыңыз чыгып кетет. Жада калса эң күчтүүсү албетте проработка, обиданы кетире турган. Андан кийин кат жазуу. Мисалы мен проработканы үйрөнгөнгө чейин кат жазып атып эле мен күчтүү обидаларым кетип калган. Анткени от души чындап кат жазганда жүрөк кой берет. Ичиңиздеги таарынычтар кагазга түшкөндө, жазып атканыңызда коюлуп түшүп чыгып кетет. Жанагы адамды көргөндө кадимкидей жанагы адам көзүңүзгө мындай болуп калат. Мурдагыдай суук көрүнбөй калат, уже жылуу эле көрүнүп калат, эч кандай ортодо претензия жок болот. Ошондуктан сизде обиданын мындайча айтканда аасы болбош керек, таарынычтын тысы болбош керек жүрөгүңүздө. Мен эч кимге таарынбайм. Таарынбайм десең эле, мисалы сен таарынбай эле сени прям көкөлөтпөйт, андай жашоо болбойт албетте. Таарынта турган адамдар болот, өзгөчө ийгилик жаратып атканыңда, ийгиликтин үстүнө чыгып атканыңда сөзсүз түрдө бизде Кыргызда билесиздер, буттан тартмай бар, сөзсүз көрө албай чыгат. Эң обидныйсы вот что жакын адамдарыңан чыгып кетет го ошолорчу. Жакын адамдарың бир жамандык кылып жүрүшү мүмкүн. Ошондо мен эч кимге таарынбайм деп чечим чыгарып коюңуздар. Мен эч кимге эч качан таарынбаймын. Мен таарынсам вибрациям төмөндөйт, жолдорум жабылат. Бул менин жашоомо минуска алып келет. Мен кыска өмүрдө мен жашоом жолдуу болуп жашагым келет, өзүм каалагандай жашагым келет, жакшы жашоодо. Таарыныч менен мен эч качан ал жашоого кирип барбайм. Ошондуктан таарынычтан мага эч кандай пайда жок. Эгер мени бирөө таарынтып койсо, анда Кудай Таалам аны сурап алат да, акыретке барганда сурап алат. Бул жашоодо керек болсо берет, туурабы? Бумеранг жашоо дейбиз. Кудай, мен мисалы ошондой эле кылам. Мага бирөө жакшылык кылса, жамандык кылса дагы Кудай Таалам өзү сурап алат да, туурабы? Ошон үчүн таарынта турган адам таарынбаш керек. Алла Пугачева айткандай, меня обидеть это невозможно деп жашашыңыздар керек да. Менде дагы ошондой да. Меня обидеть невозможно деп. Прям ушундай каттуу таарынта турган ситуация болуп калса дагы, прям психолог болгондон кийин ошодон бат чыгып кетет экенсиң да. Да, деп биринчи обидно, когда уже жакын адамың даже ушундай чыгып калса, обидно, мындай көрө албастык кылып, сен ал адам жакшы деп ойлоп жүрөсүң, бир тууганың, допустим, ал келип туруп маскасын чечип туруп сага бир көрө албастык, бир буттоосу бир нерселерди кылып кое турган болсо, оюңду эле өзгөртүп коюш керек да. Демек бул мен ойлогондой эмес экен. Демек бул азыр кең адамдан тар адам көп болуп кеткен да, тилекке каршы. Демек тилекке каршы. Демек тар адам экен деп оюңузду өзгөртүп коюң, бирок жакшы көрө бериң. Просто так жакшы көрө бериң. Анткени ал Кудайдын сүйүп жараткан пендеси. Сиз просто так адамдарды эч кандай условия койбой жакшы көрө бергениңизде сиздин өзүңүз вибрацияңыз потокко чыгып кетет ужечи. Это уже поток. Гнев дагы, ачуулануу бар. Ачуулануу дагы биздин вибрациябызды төмөндөтүп коет 1,5 Гц. Гордыня дагы, гордость, биз гордый болбошубуз керек. Ар дайым сиздерге айтып келем, дарак канчалык мөмө алган сайын ошончо ийилип туруш керек. Анан 4 сом акча таап алып эле эгоң чоңоюп кетсе дагы болбойт да. Адам эгосу чоңоюп кетпеш керек. Адам дарак, мен ошентип өзүм эсептейм. Билбейм сиздерге мен кандай көрүнөм, бирок мен жакында тааныган адамдар аябай жөнөкөйсүң деп айтышат меничи. Албетте мен өмүр бою жөнөкөй болуп калам, мындан дагы жөнөкөй болом буюрса. Анткени дарак канчалык мөмө алсам дагы мен ошончолук ийилип турам. Ал адам канча ийгиликтүү болсо да ошончолук жөнөкөй болуп турат. Мисалы үчүн Нурлан Насипти байкасаңыздар, кандай ийгиликтүү Нурлан Насип, жөнөкөй, ушунчалык жөнөкөй. Ошол адамдын ар жагынан мындай плюс жактарын алам да. Ырчылардан деле карап алсаңыздар, мисалы үчүн өзүнүн ырчылар Нурлан Насиптен ошол нерсени алам мен, плюс жагын. Мисалы ал аялы менен ажырашты, жарашты, мен ал нерсеге мен убактым кетирбейм, аны мен соттогону акым жок. Аны мен плюс жагын алам. Молодец. Жөнөкөй депчи, канча ийгиликтүү болсо дагы жөнөкөйлүгүнөн кайтпады бул деп. Мисалы Анжеликаны көргөндө молодец, күчтүү айым, канча да сыноо болбосун жашоосунда, бул только вперед, эмгекчил айым, жүрөгү таза потоктог айым ал. Анан башка мисалы минус жактары болсо, ал минус жагын көрбөй коюң. Жакшы адам адамдын минус жагын эч качан көрбөйт. Только минустагы адам өзүнүн жакшы жагын көрөт да. Минустагы адам, то есть кечиресиздер, башка адамдын минустарын көрөт.
Мага бүгүн бирөө чыгып калды, бир эжекем, сенин сабактарың адамдар сынап атат, закрытый немемен кирип сеникин сынашты, туда-сюда деп ушундай сөздөрдү айтты. Мен айттым, эгерде мен эми менде идеальный эмесмин да, менде албетте кемчиликтерим болсо керек. Мен өзүмө билинбейт, албетте билинсе, мисалы, эми сени Инстаграмдан чыгарабыз деп атышат, дагы тияктан бияктан оптом адамдар чыгарабыз деп атышат, бир сөздөрдү айтып атат. Эми пушкага алдыбы же чын айтты, мен билбейм. Короче, ушундай информация келди мага бүгүн. Анан кийин айттым, көрбөй эле койду, адам деген адам көрбөсүн, адам өзүнүн минусун издесин, бирөөнүн минусун издеп зачем? Мисалы үчүн менде бир адамдын кирип сабак өтүп атканын, же болбосо бир адамдын минусун издеген вообще убактым жок. Убакыт өтө кымбат да. Мен өзүм работа над собой кылып, өзүм менен иштейм. Анан, конечно, кантип эле убакыты бош адамдар экен, бирөө адамдарга кирип ошолорго плюс жагын гана көрүшүбүз керек. Мисал кылып сиздерге болгону айтып атам. Плюс жагын гана көрүшүңүздөр керек. Көрдүңүздөрбү? Мага ошондой информация келип атса деле, мен аны көңүлгө деле албайм, мисалы үчүн. Да, значит, өсүп атыптырмын. Демек, ошондой адамдар мени сындап аткан болсо, өсүп атыптырмын. Эми действительно сындап атабы, сындабай атабы? Эгер сындап атканда лично өзүмө жазыш керек болчу. Балким пушкага алып көрө албаса кылып айтып аткандыр. Ошондуктан тилекке каршы мен өзүмдүн опытыман эле алсам, кең адамдан тар адам көп. Мен өзүм даже жада калсам, наставницаларымды Кыргызстанда 3-4 айымда окугам, мен аттарын айтпайм, бирок бирөө ошонун арасынан мени молодец, ушунча элдерди окутуп атасың, азаматсың, дальше вперед деп айтты. Бирөө, калган үчөө аркаман бут тосуу кылды, өтө жаман нерселерди кылды. Анан ар кандай намектор менен сабактарына жамандап, ар кандай мен үчүн кубанган жок да, кыскасы. Даже вот элдин алдына жашнакай болуп, боюнуп, сулуу болуп, элдин алдына сүйлөгөнмүн, аркадан ушул нерселерди кылды да. Ошондуктан адам ушундай сизге сыйлап аткан, сиз ошол адамды мындай өзүңүзгө үлгү катары алып аткан адам ушундай нерсенин жүрөгүн көргөзүп койсо, анда просто адам боюнча мындай көңүл албайм, эмнеге адамдар ушундай, эмнеге адамдар тигиндей дегенде алып салыңыздар. Ким ошондой кылбайт, эмнеге адамдар тигиндей, мындай деп, адамдар эмнеге жаман болот экен, адамдар эмнеге тигиндей болот экен дегенди ким айтпайт. Ошол дагы эң чоң плюс жашооңузда болсо, 10ду басып койсоңуздар. Мен мисалы ошентип айтпайм. Эмнеге адамдар жакшы, эмнеге адамдар жаман, эмнеге адамдар мындай болот экен, эмнеге адамдар көрө албайт, эмнеге адамдар бут тосот, эмнеге адамдар жакшы сүйлөйт, эмнеге адамдар жаман сүйлөйт деп айтпайм. Үмүт 10ду басты. Эльмира Маматкадыровна, азаматсыздар. Это мудрый человек ошондой кылат да, муну только мудрый человек. Анан эле жанагындайлар айта берет, адамдар эмнеге ушундай экен, адамдар эмне, ушу кыргыздар ушундай, качан болсо бут тособуз, качан болсо буттан тартабыз, же болбосо кыргыздар ушакчыбыз, көрө албаспыз деп эле ошондой сүйлөйт. Просто сиз ошондой болсо дагы адамды сиз жакшы көрсөңүз, вот мына сиздин плюс жагыңыз ошол болот да. Кандай болсун, көрө албас болобу, бут тосу болобу, эки жүздүү болобу, ичи тар болобу, ичи кең болобу, жөн коюңуз, сиз аны сынабаң, аны сындай турган Кудай таалам. Ар кимдин жашоосу өзүнүн жүрөгүнө жараша боло берет. Мурун ошентип айтчумун, азыр кино урбайм. Ооба. Просто ал адам боюнча айтып атпаймынбы, бардыгыңызда да болот да ушул нерсечи. Просто мен айтат, эмне үчүн сен дайыма позитивдүү жашайсың? Телегең тегизби деп, Кудайга шүгүр жашоом, бирок ушундай ситуациялар менде деле болот. Мен оюмду эле өзгөртүп коем адамдар боюнчачы. Анан неге тигиндей, неге мындай дебеймин. Сиздерге дагы ушул сабактан кеңешим, вообще антпеңиздер. Да деп просто адамга даже тарынбаңыз. Болгону адам боюнча өзүңүздүн оюңузду, ой пикириңизди өзгөртүп эле коюңуз. Тилекке каршы жүрөгү кең адамдардан жүрөгү тар адамдар көп. Эмне кылабыз эми? Туура кеңге кең, тарга тар дүйнө. Албетте. Жүрөгү тар болсо, ал канча окуса деле өзгөрбөйт экен. Ал табиятынан ошондой ачык жүрөк, жабык жүрөк, күлүштөнгөн жүрөк болуп жаралат да адамдарчы. Эгерде жабык жүрөк, күлүштөнгөн жүрөктү биз ача албайт экенбиз. Жабык жүрөк, күлүштөнгөн жүрөк болсо, анда биз работа над собой кылып, өзүбүздүн үстүбүздө эле иштей берели. Биз өзүбүз гана сот болушубуз керек. Кайсын туура кылдым, кайсын туура эмес кылдым, Кудайдын алдында деп, анан адамдардын алдында жок, тилекке каршы мүмкүн эмес экен бул нерсе. Мен уксам, ал адамга эч нерсе кылбасам, эмнеге мага жамандык жасайт деп көп ойлоно берем дейт. Значит, сизге жамандык жасап жаткан болсо, эч нерсе кылбасынан, демек сизде
Ал адамда жок нерсе бар да турабы? Барыңыз эле аны жакшы билесиздер. Ал адам каалагандай болбойт да сиз просто. Бирок ал нерсеге айтып атам, көңүлүңүздөрдү маанайыңыздарды чөктүрбөңүздөр. Ал адам өзүнүн жүрөгүнө жараша жашоосуз өмүр сүрө берет ал адам. Анан өзүңүздү аябаңыз. Жалость к себе деген бар. Өзүңүздү аяп, жертва болуп, мисалы үчүн мага созвонго жазылышат. Мен ушинтип иштейм, без выходной иштейм, анан тигиндей ишим көп деп. Бирок карасаң доходу жакшы да, анан жертва болуп алган. Анан мен айтам, мен деле сизге окшоп иштейм, эртеден кечке иштейм, бир секунд дагы отурбайм. Мисалы, менде суббота, воскресенье выходной деген жок. Хотя мен өзүм эркин иштейм, но все равно мен отура албайм. Ушундай адат, бир саат бош отурсам эле бир нерседен калып кеткендей сезип, ушундай адат болуп калган да, отура вообще албайм да, мисалы үчүн. Зато мен өзүмө мен бул нерсеге болгон көз карашым башка. Мен бир саатта отурбайм, мен иштеп атам деп өзүмө болгон самооценкам түшүп, мен өзүмө жалость к себе кылбайм. Мен наоборот, мен сыймыктанам, чуркап иштеген бул өзү бакыт. Мен самостоятельныйм, бирөөдөн бир сом акча сурабайм, бирөөнүн көзүн карабайм, мисалы үчүн. Ошондуктан өзүңүздү аябаңыздар. Балдарды аяйбыз, өзгөчө балага бала сак болуп, балдарды аяйбыз. Биз өзүбүздү аяган сайын биз өзүбүздү аяй турган жашоону өзгө тарта беребиз. Жалость к себе жок кылып салыш керек. Раздражение дегенди дагы жок кылыш керек. Ал да вибрацияны төмөндөтөт. Ал эми булар бардыгы вибрациябызды төмөндөтө турган болду. Жол болбостук биздин жашообузга блоктор. Булардын баардыгы бизге кереги жок. Бизди кыйнап аткан, бизди стресске алып келип аткан, максатыбызга жетпей жолдорубузду байлап аткан ушул адаттар. Ушулардын баардыгын жок кылабыз. Адам жасаганды адам жасайт. Ошондуктан жок кылабыз булардын баардыгын. Экинчи, вибрацияңыз көбөйтө турган нерсе оптимизм, принятие дегенде бар. Мисалы үчүн сиз баары жакшылыкка деп жашаганды үйрөнүңүздөр. Жашооңузда эмне гана болбосун, сыноолор болуп аткандыр жада калса, булар дагы жакшылыкка, баары жакшылыкка деген ой менен жашайм мен, мисалы үчүн. Алла Пугачева да ошондой ой менен жашайт экен. Эгер баары жакшылыкка деп жашабасаң, анда можно с ума сойти дейт да. Это такой безумный мир депчи. Ошондуктан сиз баары жакшылыкка деп ниет кылып кое берсеңиз, жашооңуз жакшы жакка кете берет, постепенно барып. Эмне гана болбосун, баары жакшылыкка, баары жакшы деп айта беришибиз керек. Экинчи, принятие, кабыл алуу деген бар. Бул биздин вибрациябызды 46 герцке бийиктетет, элестетиң. Оптимизм биздин вибрациябызды 38 герцке бийиктетсе, принятие бул биздин вибрациябызды 46 герцке бийиктетет. Принятие деген бул эмне? Бул азыр жашооңузду кабыл алуу. Азыркы сиздин жашооңуз кандай болуп атат? А точка менен Б точка дейбиз. Б точкага жетиш үчүн А точканы биз кабыл алганды үйрөнүшүбүз керек. А точканы мисалы наразы болбой, балким үйүңүз жоктур, балким дагы бир нерсеңиз жоктур. Эмне болбосун, разымын, баары сонун, башка адамдын жашоосуна өзүңүздүн жашооңузду салыштырбайсыз. Бул нерсе сиздин жашооңузга только тилекке каршы минус гана нерселерди алып келет. Башканын жашоосуна өзүңүздүн жашооңузду салыштыргандан эч кандай пайда жок. Наоборот, менде эч качан ушундай нерсе болбойт деген программаны өзүңүзгө киргизип аласыз да, ошондой эле кыйналып бересиз да. Кабыл алып, принятие, 6 саны аман адам бактылуу деп сиздерге мен ар дайым айтам. Муну уккандар айрымдары күлөт. Эмне 6 саны аман болсо эле бактылуу, бардыгынын 6 саны аман жок. Тилекке каршы бардыгынын 6 саны аман болбойт. Мисалы үчүн азыр онкологиялык оорулар менен жаткан адамдар канча, мисалы, ошону Кудай таалам сигнал берет. Мага деле айткам сиздерге 2 жолу мен ушундай жалганчы врачтарга туш келип калып, менен акчам алыш үчүн мени рак деп коркутушкан. Дени сак эле адамды вообще сак эле адамды ушундай акча алып барганда анализдерге тапшыртыш үчүн рак деп коркутушкан. Бирок ошол коркутуу да жөндөн жөн болгон эмес. Мен ошо рак дегенде, биринчисинде раксың, сен 6 ай гана өмүр сүрөсүң, узагы дегенде мен аны жап-жаш кыз болчумун, турмушка дагы чыга эле бойдок канча 20 жашар кыз болчумун. Ошондо мен ичимде түшүнгөмүн, 6 саны аман адам бактылуу экен, оказывается, просто бул жашоодо жашаштын өзү бактылуу экен. А сиз 6 саны аман болгонуңузга ыраазы болуп, жашооңузду кабыл алгандан кийин просто ыраазычылыкка келиң. Ким келет ыраазычылыкка? Келиңиздер, жазыңыздар. Ким только ыраазычылык менен жашайт? Я понимаю, жашооңузда ар бир адам нехватка менен жашайт. Жетпеген максаттарыңыз бар. Несмотря на это, бар нерсеңиз көп да турабы? Ыраазычылыктар көп да.
тизмегин жазып чыксаңыз болот. Жашооңузда ыраазы боло турган нерселерин жок деген эки нерсе бар болсо жашоодо ыраазы боло турган нерсеңиз, демек сиздин жашооңузду өмүрүңүздү улантканы себептер бар, туурабы? Бардыгы мен деп жазып атышат. Азаматсыздар, эң сонун баарыңыздарды жакшы көрөм, баарыңыздарга Аллах таалам ыраазы болсун. Вот, ийгиликтин ачкычы ушул ыраазычылыкта. Все гениальное, очень просто деп коет кыздар. Ошо ыраазычылык менен силер энергетикаңызды 46 герцке бийиктетесиз, анан деле жашооңузга бир нерселер мурда кыйналып бир нерсеге жеткен болсоңуз, жеңилден жетип баштайсыздар ошол нерсегечи. Ыраазычылык жазсаңыздар болот ооба. Жазып жүрүң ыраазычылыкты. Эмнеге жашооңузда ыраазысыз, бардык нерсеге ыраазы айтсаңыз, анан Кудай Тааланын характери ушундай экен да, ыраазы болгон адамга дагы благодарный адамга бере берет экен да. Жана ушул боюнча бир мисал да келтирип кетейин сиздерге. Бай болот экен, кедей болот экен. Нуржигит Кадырбековдун бир ютубтагы эле видеосун ушул көрүп калгам мен качандыр бир убакта, ошол менин эсимде калыптыр. Анан ал айтат, бир бай кедей болот экен, анан бирөө Кудайга барат экен дейт. Кудайга барып, анан кийин байдын дагы кедейин дагы мен Кудайга бара жатам. Экөөңүн кандай тилегиң бар, бирден тилегиң айт десе, бай айтат экен, мага слишком көп байлык берип атат, мен уже байлыгым ашып слишком көп болуп кетип атат, менин байлыгым токтотуп койсунчу, айтып кой, менин каалоом ошо дейт экен. Кедейден барып сурайт экен, кедей айтат экен, мен эч нерсем жок, мага Кудай Таалам байлык берсин деп сурайт экен. Сураганда бай Кудайга барып айтат экен да, Кудай байга айтып кой дейт экен. Бай мага мен берип аткан нерселерге ыраазычылык айтканды токтотсун, ошондо гана мен бергенимди токтотом дейт экен. Көрдүңүздөрбү? Кедейге барып айтып кой дейт экен, кедей ыраазычылыкка келсин десе, ошондо берем дейт экен. Анан келет экен, байга барат экен, бай сен Кудай Таалам сага бергенин токтотуш үчүн сен ыраазычылык айтканыңды токтотушуң керек деп айтат экен. Деп айтканда кедей айтат экен, бай айтат экен, мен кантип ыраазычылык айтканымды токтотом? Кудай ушунча ден соолукту берди, байлыкты баардыгын берип атса, мен кантип ыраазы болбой коем? Бул нерсе менин колуман келбейт. Башка нерсе айтсын, ыраазычылыкты токтото албайм мен дейт экен. Десе, андан Кудай Таалам берген токтото албай ошентип дагы жанагы байлыкты бере берет экен. Анткени ушуга ыраазы болуп атасыңбы? Мына сага дагы деп көрдүңүзбү? Ыраазычылык бул сизге. Ыраазы болсоңуз азыркы жашооңузга, эртеңки жашооңузга дагы ыраазы боло турган жашоону Кудай Таалам бере берет. Ошон үчүн только ыраазычылык менен жашаган адам бул жол ачык адам, жашоосунда бар жогу бар жакшы адам да. Наразы болдуңуз уже болду да. Кедейге барат экен да. Кедейге барып айтат экен, сен ыраазычылыкка келишиң керек десе, мен неге ыраазычылык айтам, эч нерсем жок болсо дейт экен. Көрдүңүзбү? Ал кедейдин эч нерсеси финанс жактан байлыгы жок болгон менен жакындары бар, бүт туугандары бар, ден соолугу бар, негизгиси, туурабы? Ошондой экен десе, анан багы жок, дагы жок деп кедейге бербей коет. Ошон үчүн все гениальное очень просто. Бул жөнөкөй көрүнгөн менен бул сиздин жашооңуздун өзгөрүп кетишине аябай чоң салым кошот бул ыраазычылык. Вообще. Ошондуктан ыраазычылык менен жашайбыз. Эртең менен турасыз, таңды тосуп аласыз. 4-төн 6-га чейин Кудай Таалам рызкы чачат, билесиздер. Таңды тосуп алган адат кылып алың дагы. Туруп эле мен мисалы үчүн мурда ыраазычылык жазчумун. Азыр эми мен ушундай программалашып калгам десем болот. Мен только ыраазычылык менен жашап, мен үйрөнүп калганмын. Мага жаман ойлор келбейт. Эртең менен турасыз, таңды тосуп аласыз. 4-төн 6-га чейин Кудай Таалам рызкы чачат, билесиздер. Таңды тосуп алган адат кылып алың дагы. Туруп эле мен мисалы үчүн мурда ыраазычылык жазчумун. Азыр эми мен ушундай программалашып калгам десем болот. Мен только ыраазычылык менен жашап, мен үйрөнүп калганмын. Мага жаман ойлор келбейт. Ыраазымын, только ыраазымын да, мисалы үчүн. Өзүм жашоом бирөөнүн жашоосуна салыштырбай үйрөнүп калганмын. Барып эртең менен туруп жазың, көзүңүз көрүп, колуңуз жеткен нерсенин бардыгына ыраазычылык жаза бериң. Анан ошондо түшүнөсүз, акасы да розовый очки тагып жашап жүргөн экенмин, акасы ушундай мен бай адам экенмин го, ыраазы боло турган нерсем аябай көп экен го деп, жада калса мына аба менен акысыз дем алып атабыз, Абаны платный кылып койсом эмне кылмакпыз? Мына сууну платный кылып койсом эмне кылмакпыз? Мисалы үчүн ошолордун бардыгынан тартып ыраазычылык жазыңыздар.
көзүңүзгө, оозуңузга, мына бүт дене мүчөңүз дагы баардыгына ыраазычылык айтышыңыздар керек. Андан кийинки единство биримдик 50 Герцке көтөрөт сиздин вибрацияңызды. Единство биримдик болгондо адамдар менен ынтымак болгон аракет кылыңыздар. Бир дагы сиздин жашоодо сизге тарынган же сиз ага тарынган адам болбош керек. Мамилени ортодо жакшы кылышыңыздар керек. Колдон келишинче мамиле жакшы болуш керек ортодо. Хотя бы сиз мисалы бир адам экөөң ортодо түшүнбөстөр болуп кетти, ал адам жүрөгү кара адам дейли, допустим, ал сизди көрө албайт, ал эч кандай деле себеп жок, сиз ага мындай жаман кылган эмессиз ага, просто ал адам сизди көрө албайт, потому что жүрөгү кара, сиздей бора албайт. Анан сизди жаман көрөт, сиз канча аракет кылсаңыз деле болбойт жанагы адам, анткени көрө албастык болуп атат анын жан дүйнөсүндө. А сиз биякта өзүңүз кечирип кое бериң да. Өзүңүз жактан кечирип ал адамды чыгарып жакшы сүйлөй бериң. Адамдардын баары жакшы. Мен ушундай программа киргизип алгам. Хотя сиздерге айтып атам, жан дүйнөсү кең адамдан жан дүйнөсү тар адам көп болуп атат, тилекке каршы. Ошого карабастан баары жакшы. Баары жакшы, Кудай таалам сүйүп жараткан пендеси, баары жакшы. Жада калса бомуштар дагы жакшы, алкаштар дагы жакшы, баардыгы жакшы дей бериңиздер. Андан кийинки сиздин вибрацияңызды бийиктей турган бул сострадание. Мына единство дегенде мисалы даже бир туугандарыңыздар менен дагы жакшы болуңуздар. Бир тууганына тарынычы бар адамдар, бул азыр мына орозо кармап атасыздар, мисалы үчүн, орозоңуздарда кабыл болбой калат эгерде бир тууганга тарынычы бар болсо. Ошондуктан вообще ынтымактуу, баардык адамдар менен ынтымак болушка аракет кылыңыздар. Анын үчүн адамдын минусун издебейбиз, адамдын только плюс жагын көрөбүз, минус жагын көрбөйбүз. Адам жакшы, баары жакшы деп сиз адамды минус жагын көрбөй, мага окшоп минус жагын көрбөй, мээрим көзүңүз менен карап баштаган адамдардын намного сизге болгон мамилеси өзгөрүп баштайт. Көп адам мамилеси жакшы боло баштайт. Андан кийин сострадание, биз мындай баары бир мамиле кылбашыбыз керек. Адамдарга күйүп, зекет чыгарып, жардам бере турган адамдарга жардам берип, мындай активный болуш керек. Өзү менен өзү болуп жүрө бербеш керек да. Өзү менен өзү болуп жүргөн адам эч качан өнүп өспөйт. Сөзсүз түрдө сострадание, ким кыйналып атат, бир тууганың эмне болуп атат, башка адамдар дагы ойлоп, ошолорго да күйүп, жанып туруш керек. Бул биздин вибрациябыз анткени бийиктетет. Андан кийин сердечная любовь деген бар. Жүрөгүңүз менен баардык Кудай таалам сүйүп жараткан пенделердин баарын сүйүңүздөр. Сүйүү алам менен, ааламды сүйүү көзү менен караң, адамдарды сүйүү көзү менен, баардыгын сүйүү көзү менен карасаңыз, вибрацияңыз 150 Герцке бийиктейт. Жашооңуз жанагындай жолдуу адамдар бар, вибрациясы бийик адамдар. Алар сыртынан эле көрүнүп турат, карасаң, күлүп жайнап, сыртынан эле көрүнөт да адамчы, ал адамга тартыласың, бактылуу адам, анын жашоосу баары тегиз, адан үлгү алсаң болот. Анткени ада ошондой адамдар жакшы көрүү сыпат бар. Андан кийинки безусловная любовь деген бар. Адамдарга шартсыз сүйүү, ааламды, адамдарды баардыгын шарт койбостон просто так жакшы көрүп сүйүп үйрөнүңүздөр. Можно вот так себя воспитать. Мен ошондой өзүм тарбиялап алгам. Жөн эле адамдарды жакшы көрөм. Жүрөгүмөн жакшы деп. Например, мурда мен деп сынап караганда анда вообще ал өтө туура эмес болгон экен. Ал мен азыр мындай карайм. Мага көп жыл болду караганыма. Ушундай с любовью, мээрим менен, мээрим көзү менен жакшы деп карайм да. Андан кийинки счастье 205 Герц. Бул илимде муну божественный поток деп коет. Божественный потокко чыктың деген сөз, бул жолуң ачылды деген сөз. Счастье. Просто сиз азыр бир нерсеге жетип бактылуу болгонго чейин азыр бактылуу болуп үйрөнүңүз. Азырдан сиз бактылуу болуп, ошол өзүңүздүн бактылуулугуңуз менен, ошол эмоцияңыз менен эртеңки күнгө ошондой сизди бактылуу сездире турган жашоону тартасыз. Бул жашоо биздин маанайга жараша куралат деп сиздерге ар дайым айтып келем. Ошондой кураласыздар. Азаматсыздар, демек 35 минута болуптур. Эми убакытты кетирбестен бүгүн экинчи темага өтөлү. Бизнес идеялар. Мисалы, аз бизнес идеяны үйрөтүп сиздерге мына вибрация боюнча айтпай койсом дагы болбойт. Анткени вибрациясы төмөн адам жашоосу жол болбостук. Дагы бир бизнес кыласыз, бир нерсе ачам дейсиз бизнес, болбойт. Вибрацияңыз төмөнгө, багы жокко дагы жок боло берет. Ошондуктан бул өтө серьезный сабак. Ким түшүндү?
баардыгыбыз бул жерде бактылуубуз, анткени аман эсенбиз. Азыр ушул саатка бүгүн канча адам жетпей калды, күндө канча адамдар, күндө канча мөрсөдө живой труптар кетип атат. А биз болсо аман эсен бул жерде отурабыз, ушул жашоодо өмүр сүрүп жашап атабыз. Биз баардыгыбыз бактылуу адамдарбыз да. Биз бири-бирибизге жашообузду салыштырбайлы. Мисалы үчүн бири-бирибизге жашооңузду салыштырсаң, мисалы сиз мени көрүп алып экрандан көп эле суктансаңыз, балким мага эми адамдын эртеңки жашоосун каяктан билесиң, туурабы? Эртең эмне болуп кетет? Бүгүн жаркырап жүргөн эртеңки эмне, мисалы үчүн, туурабы? Ал балким ичинде чындап жаркырап жүрөбү, же элге эле чыгып билгизбестен күлүп жүрөбү, мисалы үчүн, адамды билбейбиз да биз. Ошон үчүн адамга салыштырбай, ырчыларды көрүп алып эле күлүп жайнап бир жерде турган түшкөн сүрөттөрүн көрүп алып суктанбаңыздар, анткени азыр бүт Instagram билесиздер, SMM окуп ошол жакшынакай жашоо образды көргөзүү бул да шарты да, SMM Instagramдын шарты, чтобы анын Instagram товары өтүш үчүн ошондой кылыш керек. А сиз өзүңүздүн жашооңузду өзүңүзгө салыштырың да. Только өзүңүз менен өзүңүз кечегиден бүгүн лучше эменби, бүгүнкүдөн мен эртең лучше эменби депчи. Сиздар тема түшүнүктүү болдубу? Эгер түшүнүктүү болсо элүүнү басып койсоңуздар. Элүүнү басып коюңуздар. Өтө бул түшүнгөнгө абдан пайдалуу сабак. Колдонуп өзгөрө турган болсоңуз, абдан сиздин жашооңузду түп тамыры менен өзгөртүп салат. Түп тамыры менен эле өзгөртөт. Вибрациясы бийик адамдын жашоосу, ал адам жолдуу адам. Рахмат, баары түшүнүптүр. Эми бизнес сабактары боюнча келсек, анан акырында проработка страхтар жасайбыз. Бизнес сабактары. Биз бизнес жасаганда ошол бизнеске болгон коркунучтарды алып салышыбыз керек. Бизнес ачсам банкрот болуп калам, бизнес ачсам ал үчүн чоң акча керек, бизнес ачсам кыйналып калам, алып кете албайм, билимим жетпейт, опытым, тажрыйбам жетпейт, корком, мен бизнесте жүрө албайм деген сыяктуу ар кандай коркунучтарды алып салгандан кийин сизге ушундай кадимкидей оюңуз өзгөрүп калат. Сиз трансформация болгонуңузда мен деле бизнес жасасам болот, бизнес жасоо бул оңой эле, бул деген бизнес жасоо билсең бул оңой эле болгону бул мээнет талап кылат, эмгек талап кылат сизден. Албетте ошончо акча түшкөндөн кийин ошончо эмгек дагы сизден талап кылат. Но ошол жаның аябастан, эмгекти аябастан ошол туура система менен бизнесиңизди алып кетсеңиз, сизге финансылык эркиндикке чыгасыз, туурабы? Бирок ошол сиздерге айтып кеттим, бизнес курууну үйрөнүү бул мектеп программасында математикадан тангенс, катангенс дегендерди үйрөнүүдөн оңой болот. Үйрөнүп алыш керек, кандай кылыш керек, кантип ачыш керек. Мисалы көпчүлүк адамдар ойлойт, бизнес ачыш үчүн чоң акча алсам, анан кийин крупный бизнес ачам, ошодо отурсам, анан рисковать этип баштасам, болобой, кудайдан дальше деп канча адам ошентип банкрот болуп атат. А сиз биринчи ишкерликтен баштаң деп айттым. Сиз бизнеске пока жете элексиз, ишкерликтен баштаң депчи. Бүгүн ошол ишкерликтин түрлөрүн тандаганды үйрөнөбүз. Ишкерликтин түрлөрүн тандаганда биринчи эмнеден баштап тандайбыз? Биринчи, ушул иш менин колуман келеби деген суроо бересиз өзүңүзгө. Анткени бул иш кайсы сфераны тандабаңыз ишкерликте, ал сиздин колуңуздан келе турган иш болуш керек. Менин колуман келеби, же болбосо мен үй бүлөмдө, мен жакындарым, мен жолдошум, бала чакамын, ата энемин жакындарымын дагы колунан келеби деп ошолорду дагы коштуруп ойлоңуз да, анткени алар менен дагы иштеп калышыңыздар мүмкүн. Анан экинчи критерий, 3 критерий менен тандалат. Биринчи, колуман келеби, экинчиси аз акча кетеби. Анткени биринчи чоң акча менен баштап албаңыздар, биринчи аз акча менен баштап ошону 2 жума сынап көрүңүздөр. 2 жумада билинет, максимум 3 айга чейин уже ал өзүнүн түшүмүн берип баштайт, прибылин берип баштайт сизге. Ошол бизнестин келечектүү. Анан кийин жок, башында только акча вложение кылып дальше болуп кетем десеңиз, жок, бул жерде бизнес план туура эмес курулган болот. Үчүнчү, аз убакытта, тез убакытта ишке ашабы, мисалы үчүн 3-4 күндөн кийин, максимум 10 күнгө чейин ушул бизнести ачсам болобу, 1000 сом акча менен 5000 сом акчага чейин эле ушундай ишкерлик менен алектенип көрсөм болобу,
колуман келеби деп туруп өзүңүзгө суроо берип туруп анан кийин ошол ишти баштасаңыздар боло берет. Мисалы үчүн дагы бир нерсе рекламада, мисалы бизнесте реклама билесиздер, бизнес рекламасы жок бизнес бул бизнес эмес. Ошондуктан сөзсүз түрдө сиз мисалы бизнес это решение чужих проблем да. Бизнес болсо сиз элге кандайдыр бир элдин көйгөйүн чечип беришиңиз керек, же болбосо элге кандайдыр бир товар услуга предлагать этесиз, эл ошону сизден алып алат, бирок ошону да көптөгөн адамдарга предлагать эткенди үйрөнүшүңүз керек да. Ошондо сизде финансылык эркиндик болот. Бул жерде эч кыйынчылыгы жок, просто элге керектүү потребность табасың дагы, ошону көпчүлүк адамдарга бергениңизде вот это сизге бул кыйынчылык деле жок, это сизге финансылык эркиндик. Бүгүн ошол идеяларды тапканды мен сиздерге үйрөтөмүн. Муну мен кайсы сабактан алгам? Ушул бизнес идеяларды, ишкерлик идеяларды, буларды Олег деп коет экен. Муну мен Кыргызстан тренингден үйрөнгөм. Арстанбек агайбы? Агайдын атын мен точно честно айтсам унутуп атам, бирок сабагы Игилик академиясын окугам. 10 000 сом төлөп окугам мен бул сабакка, Игилик академиясын. Ошол жерде мага ошол бизнес сабагын ушул сабак аябай мени таасир эткен да. Анткени ага чейин менде дагы бизнес идея десе билет элем, бирок намного ушундай көп бизнес идеялар бар экен. Розовый очким ошонун сабагында чечтим да менчи. Айыл айтат да, менин тренингимде ушул сабак өтүп атканда залда отурган адамдар эле ошол жерде эле бизнес идеялар таба берет десем. Кандай болот экен дейт экен. Оказывается, көрсө бизнес идеяны издеш керек. 300 бизнестин түрүн жазыңыздар. Олег деп коет экен, Олег орусчасын Ниша деп коет экен. 300 бизнес идея жазыңыздар. Анан ошол 300 бизнес идея болуш керек. Сизде азыр айтып берем, каяктан табабыз эми ушул 300 бизнес идеяны. Анын бирөөсү биринчи ал сиздин колуңуздан келиш керек, аз убакыт талап кылыш керек, аз акча каражат кетириш керек. Ошол 3 критерий менен тандайсыз. Мисалы үчүн мына үйдө отуруп мен сизге сабак өтүп атам. Ушул үйдөн деле бизнес идеялар тапсаң болот да. Мисалы үчүн, допустим, бул комнатада азыр не турат? Бул комнатада мен сөйкөм турат, башымдагы турат, кийимим турат, помадам турат, мына үйдө обой турат, стул турат, мисалы. Булар дагы бирөө жасаган да, мына обойду дагы бирөө саткан, бирөө дубалын шыбап берген, бирөө кумап келген, мисалы үчүн турабы? Ушунун баардыгы элге керек болгон үчүн биз алып атабыз да. Потолокто эле эмне бар? Потолокто обойлор бар, мисалы үчүн. Натяжной потолоктор бар, люстра бар, занавеска бар, килем бар, пол. Килемди да бирөө чыгарды, бирөө сатты дегендей. Полдорду бирөө сатты. Көрүп атасызбы, канча идеялар бар. Ушулардын балким ушул идеяларда үйдөн эле мына батарейка, например, айнек, пластик айнектер дагы бирөө чыгарып атат, бирөө сатып алып атат, бирөө жасап атат. Ошол дагы элге керек болгон үчүн биз сатып акчабызды берип алып атпайбызбы, туурабы? Ушунун баардыгы бизнес идея. Сиз бүгүн тигин аткарам, муну аткарам дебестен болгону сиздин ишиңиз бизнес идеяларды жазыңыздар, баардыгын. Жазып, алардын арасынан тандашты үйрөтөм. Тандап ошону 2 жума сындап көрүшүңүз керек. Аз акча кетет, бат убакытта баштайт, сиздин колуңуздан келген иш. Балким сиздин ийгилигиңиз ошол жерде жаткандыр. Азыр силерге бир нече сфераны айтып берем, кайсыл жерден ошол бизнес идеяларды тапсаңыздар болот. Кимге кызык болуп атат бул сабак? Кызык болсо жазып кетсеңиздер. Азира Умарова. Ким түшүндү, что бизнес идеялар бизде аябай көп экен, просто биз аларды көрбөйт экенбиз, байкабайт экенбиз. Ыраазычылык билдиргендер, сиздерге дагы Аллах таалам ыраазы болсун. Көрдүңүзбү, эми биринчи үйдөн издейсиз бизнес идеяны. Тетрадь алып кадимкидей жазыңыз, убакыт кетиришиңиз керек болот. Үйдөн именно балким үйдө отуруп ушул занавеска тигип сатып беретсиз, туурабы? Ошондой чеберлер бар арасында. Балким мисалы китептер турат мына комнатада, китеп жаза турган сиздин шыгыңыз бардыр. Бир билимиңиз бар, ошону китепке түшүрүп чыгаттырсыз. Анткени китеп дагы сонун идея да. Бул китеп деген эгер элге пайдалуу боло турган болсо, бул китеп сизди өмүр бою багат. Анан экинчи, сыртка чыгып издеңиздер. Дворго, эшиктин астына чыгып издесеңиздер, ал сыртта эмнелер бар? Антенна бар, мисалы телевизордун антеннасы бар. Эшикте эмнелер бар? Бизнес идеялар бар, ошолорду көрсөңүз болот. Андан кийин үчүнчү, базарларга барып издесеңиз болот да.
Базарга барганда карасаңыз, кандай эң ходовой өткөн товарлар кайсыл? Буга бир 3 күн, 4 күн убактыңыз кетиресиз, бирок эч нерсе эмес, сиз бул жерде ийгилик үчүн аракет кылып атасыз. Базарга барып, түшүңүз, ар жака барып, бул жака барып, анализдеп көрүңүз, эң көп кандай товар сатылып жатат. Ошол товарды көрүңүз, жана ошол товарды сатып аткан адамдар бар, сатып алып аткан адамдар бар. Бизнес это 100% мамиле дейт да, адамга жакшы сүйлөп, суроо беришиңиз керек. Базарга барганда мындай чек-лист түзүп алышыңыз керек, список түзүп алышыңыз керек да. Ушундай суроолорду берсем, ушул суроолорго мен жооп алсам гана ушул бизнести баштасам болот экен депчи. Мисалы үчүн носки ходовой болуп атат деп коелу, допустим да. Носки ходовой болуп, носки сатып атышат мисалы үчүн. Ошондо сиз барып носки саткан адамга барып сурашыңыз керек. Ушул суроолорду беришиңиз керек да. Күнүгө канча сатасың деп сурайсыз биринчи. Экинчи, кардарлар эмне деп сурашат буларды деп. Үчүнчү, бунун эмнеси пайдалуу. Төртүнчү, кардарлар бирөөгө сунуштайбы. Бешинчи, кайрып бергендер болдубу. Эң акыркысы, кирешеси кандай депчи. Ушул суроолорду беришиңиз керек болот. Албетте, жана мен айткандай, ичи кеңи бар, ичи тары бар. Ичи тары болсо айткысы келбейт, ичи кеңи сүйлөшсөңүз айтып бере берет. Тартынбай сиз барып сурашыңыз керек болот. Кийин интернеттен издесеңиздер болот да. Google менен Яндекске кириңиздер. Ал жерге киргенде Google'га, Яндекске кирип туруп жазсаңыздар болот да. Агро бизнес деп жазсаңыз болот, бизнес в огороде деп жазсаңыз болот, топ бизнес идея 2021-2022 деп жазсаңыздар, бир күн дагы ошого убакыт кетиресиздер, интернеттен издепчи. Ошондо бизнестин түрлөрү чыгат. Ошо карап туруп талдайсыздар да. Аз убакыт кетеби менде, бат баштаймбы, каражат аз кетеби, менин колуман келеби? Ошончо список түзгөндөн кийин, конечно, арасынан ошончо сиздин колуңуздан келген чыгат, бизнестер чыгат. Сиздин бир ийгилик сырыңыз ошол жакта жатат. Да, розовый очки дейт. Ооба, мен да ушул сабакты окуганда розовый очки такканымды мен түшүнгөнмүн. Да, мен бизнес идея десе башкача элестетип андан кийин, да, конечно. Бүт жашообуздун бардыгы эле бизнес идея экен да бул көрсө. Бассаң турсаң эле тиги бизнес идея. Ушунда тиги сабакта мен ушинтип калгам, ушундай кылса болот экен, тигиндей кылса болот экен. Просто бизде багындай страхты чыгарып салышыбыз керек да иштеги. Төртүнчү, социальный сеттерден издесеңиздер болот. Instagram, YouTube, Facebook, Одноклассники деген сыяктуу жана башка биздин социальный сеттерибиз бар, социалдык жебелери бар. Ошолорго кирип туруп издеп чыксаңыздар болот. Мисалы үчүн Instagramга кирип туруп мындай хэштег коюп коесуздар. Хэштег дегенде мындай жанагындай решетка белгиси бар го телефондогу. Ошо хэштег коюп туруп анан ошол жака жазсаңыздар болот. Бизнес Бишкек деп жазсаңыз болот. Бизнес Бишкек деп жазсаңыз только ошо Бишкектеги бизнес идеялар чыгат. Анан кийин бизнес KG деп жазып кое турган болсоңуз бүткүл Кыргызстандагы бардык бизнес идеялар чыгат. Жөн эле хэштег коюп туруп ишкер деп жазсаңыз дагы ишкердиктин да түрлөрү чыгат. Предпринимательден деп издесеңиз предпринимательдер чыгат. Бул жерде бирок мындай 3-4 күн убакыт кетип калат ошого дагы. Бирок бул жерде мындай бат-баттандай керек эмес нерсеге эмес. Мисалы Инстаграмга киргенде дагы апасын, атасын, чоң анесин, чоң атасын коюп эле чыгара бергендер эмес. Действительно карасаңыз иштей турган аккаунт билинет. Иштейт экен, результаттарын бөлүнөт, тияк бияк болуп коет. Ошол аккаунттар менен бат-баттан тандаңыздар. Эми ошончо ошол интернеттен издеп атасыз, мисалы үчүн Инстаграмда издесеңиз, Фейсбукка кирип издең, Гуглга кирип издең, бүт жака кирип издең, үйдөн издеп атасыз, сырттан, эми ошончо чыгат. Кайсы оюңуздан келсе бардыгын жаза бересиз. Акырында табылдап бир оонду алып каласыз да өзүңүзгөчү. Оонду алып каласыздар. Ошонун каршысынысы сиздин колуңуздан келет. Кайсынысы жеңил, балким ошонун бирөө сиздин миссияңыз болуп чыгаттыр, ким билсин, туурабы? Ким түшүндү, ким бизнес идея издейт. Азаматсыздар.
Эми коркунуч проработкасын жасайбыз. Страхтарды кетиребиз. Анын үчүн мындай, мисалы үчүн банкрот болуп калам деген коркунуч бар, банкрот болуп калам деген коркунучта мисалы мынтип проработка түзүлөт да. Тексттер мындай болот. Мага бул коркунучту чакырып алуу уруксат болчу. Коркунуч бул менин куралым. Бул коркунуч мага кандайдыр бир себептер менен керек болчу. Бул коркунуч мен үчүн выгодно болчу, Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана деп айтасыздар. Ошондой эле эмне үчүн менин куралым деп атат, страх это мой инструмент деп айтат орусчасы. Анткени ошол страх болсо, мисалы үчүн сизде банкрот болуу страхы болсо гана сиз банкрот болбошко аракет кыласыз, мисалы үчүн. Же болбосо мисалы үйүм жок деп коркунуч менен жашаса, үйүм жок болгон үчүн мен үй алууга аракет кылам, көрүп атасыз, выгодасы бар да адамга болгон. Ошол текст жазып алыңыздар. Мага бул коркунучту чакырып алуу уруксат болчу. Коркунуч бул менин куралым. Бул коркунуч мага кандайдыр бир себептер менен керек болчу. Бул коркунуч мен үчүн выгодасы бар болчу. Бирок бул менин гана оюм, менин гана установкам. Бирок бул ой менин гана, менде гана деп айтасыздар. Ошону айтканда уже сизге жеңил сезим келип, трансформация болуп, оюңуз өзгөрөт, коркунучтар чыга баштайт. Болот. Урматтуу бир туугандар, 55 минутта болуптур. Мен чыктым. Буюрса эртең кечинде дагы түз эфир болот. Баарыңыздар түз эфирден күтөмүн. Баарыңыздар жакшы көрөм. Бүгүн кадыр түн. Баарыңыздарга ийгилик каалаймын.